1991-жылы эгемендикке ээ болгон соң Кыргызстан эли келечекке ишенимдүү кадам таштады. Бирок алгачкы жылдар эптеп күн көрүүнүн жылдары болду. Жана ал мезгилге тарыхчылар пайдаланылбай калган мүмкүнчүлүктөрдүн жылдары катары баа беришет. Ал кезде социалдык теңсиздик, коррупция жана мыйзамсыздык күч алды. Демократиялык эркиндиктер кысылып, жалпы маалымат каражаттарына басым күчөтүлдү. 2005 жылдын мартындагы бийлик революциялык жол менен алмаштырууга ошол кездеги бийлик өзү күнөөлүү болду. Ал жылдары демократия тууралуу сөз көп болгону менен демократиянын принциптерине каршы президенттин ыйгарым укуктарын күчөтүүлөр орун алды. Ал эми адилетсиз, таза эмес өткөн парламенттик шайлоо март революциясынын келип чыгышына түрткү болду. Бирок 2005 жылдагы революция максаттарына жеткен жок. Элдин жеңиши мурдагыдан да коррупциялашкан экинчи президенттин үй бүлөсү тарабынан уурдалып кетти. Биринчи президент Акаев сыяктуу эле Бакиевтердин кланы да 2007 жана 2009 жылдардагы парламенттик президенттик шайлоолордун жыйынтыктарын бурмалоо менен өлкөдө бийликти узурпациялоого барды. Менчиктерди үй бүлөнүн мүчөлөрү акырындык менен тартып алган башталды. Банковский сферада деле, экономикалык деле, менчиктин формаларында, анан эмелерде бир конституциялык эмес органдар түзүлө баштады. Президенттин алдында секретариат түзүлдү. Секретариатка бир мисал, секретариат даже чечим чыгарып, жогорку кеңешке кат жаза баштады. Мына ал чечимиңерди алгыла деп. Ал биз ушуга укугубуз барбы жокпу деген алардын оюна деле келген жок. Цари түзүлдү. Бул болсо инвестицияларды алып келет. Бул агентство деп, бул цари башкарып калды мамлекетти. Ушундай конституциялык эмес башкаруу жолуна түшүп кетти. Бу дагы элдер наразы болуп калды. Бакиевтердин үй бүлөсүнүн 5 жылдык башкаруусу учурунда өлкөдө коррупциянын деңгээли болуп көрбөгөндөй көкөлүп, өлкөнүн сырьеолук ресурстарын талаптоноо жана четке алып чыгуу күч алды. Оппозициялык маанайдагы саясатчылар, журналисттер куугунтукталып, аларды өлтүрүүлөр кадимкидей көрүнүшкө айланды. 2010 жылдын жазында карапайым калктын наразычылыктары өлкөдөгү кырдаалды курчутту. Кыргызстандыктар Бакиевтердин режимине каршы жапырт көтөрүлүштү. Кыргыз эли бир эле Талас же болбосо, бир эле Бишкек же болбосо Ысык көл эмес, бардыгы жапа турмак Бакиевтердин бийлигине каршы чыгышып, 7 дубан тең көтөрүлүп чыгышты. Буну мен 7 апрелди айтып кетет элем, бул кыргыз эли өзү көтөрүлүп чыкты. Алардын үй бүлөлүк башкаруудан ушу жадап чарчагандан чыгышты деп ойлойм. Эмне дегенде өзүңүздөр билесиздер, Бакиевтер телефонго дагы мынабы ондон тышкары светти, например, ограничение болгон светтер болсо, свет маал-маалы менен өчүп бир күндө 4 саат гана күйүп калган. Бакиевтердин режими өз элине каршы репрессияларды күчөттү. 2010 жылдын 6 апрелинде оппозиция лидери камакка алынды. Таласта тынчтык наразычылык акциясына чыккан карапайым эл менен күч түзүмдөрүнүн ортосунда кагылышуулар болду. Ал эми Бишкекте 7 апрелде жарандардын тынчтык митингине каршы куралданган спецназды чыгарышты. Бирок наразычылык акциясына чыккан эл андан коркпостон Ак үйдү карай багыт алышты. Ал жакта да карапайым адамдарга каршы атылган октор мөндөрдөй жаады. Ошондо да эч ким чегинген жок. Ажал алдында турса, аракет кыласың, Кудай сакта деп. Бул ажал менен тикке-тикке барып кармашып. Булар эми жалаң эле бул замандын баатырлары деген эмес болбойт. Бул кийинки тарихка кала турган Кыргыздын баатырлары. Бул тарихтын дагы өспөй турган жеринде кала турган баатырлар да. Керде ок атып атыр. 7-чи кабатта. Ол жанындагысы өлүп атыр. Булар уралап чуркап баратыр. Эл үчүн, биз үчүн, бүгүнкү күн үчүн. Бардыгына кайыл бол. Өмүргө да кайыл бол. Мына ушулар Кыргыздын тарыхында алтын тамгы менен калган баатырлар да. Бүткүл эл түп көтөрө чыккандан ошолордун арасынан биздин балдарыбызга ок тийип, ок жаңылып, өмүрлөрү менен коштошту. Ал балдар деген жап-жаш балдар. Кырчындай өмүрлөрү кыйылды да, мындай айтканда кыйылды. Бул бир келген дүйнөдө эчтеке көргөн жок. Бизди артында калган ата-энесин, бир туугандарын азапка салып кетишти. Бирок биздин мамлекетибиз үчүн чоң иш жасалды да.
Эми бул 7 апрель болбосо чын эле кандай болот эле? Бакиевтердин режимин кулатуу өтө кымбатка турду. Ал күнү Ала Тоо аянтында ок тийип 87 адам каза болду. Жүздөгөн митингчилер жаракат алышты. Кыргызстан ошол учурда бөлүнүп жарылуу коркунучуна туш болду. Бакиевтер Бишкектен качып кетип эле ошону менен бүткөндөй элес калып жүрөт да, бул туура эмес. Бакиев өзүнүн айылына барды тейитке, мына мен түштүктөн эле башкарам мамлекетти деп баштады. Анан ошондой ишке чечим белсенген. Бирок Ошко барганда аны Бакиевти сүйлөп аткан митингин токтоттуруп, анан кийин жолуна салып кубалап чыгыштыкты. Бул жерде Ошто губернаторлук кезде Жээнбеков болчу, азыркы президентибиз. Ал ошолор бул иште жөн эле Бакиевти Оштон кубалагандай көрүнүп атат. Бул жерде маселе Кыргызстандын тагдыры турган маселе. Ошону биз эстеп коюшубуз керек. Кыргызстандын бүтүндүгү турган. Ал Кыргызстанды Түштүк Кыргыз Республикасы кылып бөлүп алып туруп, анан кийин башкара беребиз дагы, анан акырындык менен кайта бийликти алабыз деген өздөрүнүн пландары бар болчу. Мунун баары кийин эле ачыкка чыкты. Ачыгын айтайлык, ал күндөр ушу түндүк түштүк болуп бөлүнүп калуу коркунуч бар болчу. Ошондо Сооронбай Шариповдун мындай уюштуруучулугу менен элди мындай ынтымакка, сабырдуулукка чакыруусунун натыйжасында ошондой окуялар болбой калды. Эгерде башка мен ачыгын айтайын, Сооронбай Шариповдун ушу элибиздин, мамлекетибиздин бүтүнлүгүнө кошкон салымы абдан чоң. 2010-жылы апрель революциясында барды дагы Ош шаарындагы партиянын бардык активдерин чогултуп, Ош областындагы, Ош шаарындагы мынакей Бишкекте ушундай кырдаал биз тик туруп мурунку Бакиевтик үй бүлөлүк кландык режимди кетиришибиз керек. Ошон үчүн коркпостон туралы деп туруп, тынчтык жол менен, кан төгүшсүз, сабырдуулук менен бизди башкарып, тынчтык жол менен бийликти убактылуу өкмөткө алып берген киши катары билем. Өлкөнүн турмушун укуктук талаага алып келүү үчүн Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясы иштелип чыгып, 2010-жылдын 27-июнунда анын долбоору бүткүл элдик добуш берүүгө референдумга чыгарылды. Кыргызстан эли авторитаризмге каршы жана мамлекеттик башкаруунун ачык айкындуулугу үчүн добуш беришти. Мамлекетти башкаруу системасы өзгөрүп, өлкө парламенттик башкарууга карай кадам таштады. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков үй бүлөлүк кландык башкаруу эмне экенин жакшы билет. Ал өзү бул режимди кулатууну башында турган жана ал системанын кайрылып келишине эч убакта жол бербейт. Мына дүйнө жүзүн карап көрсөңүздөр, мен де депутат болуп, 3 жыл депутат болуп, көп мамлекеттерди көрдүм. Эң өнүккөн мамлекеттерди көрүп, ошо Туркияда эле, Германияда эле көп мамлекеттер парламенттик жол менен туруктуу өнүгүп, ошо туруктуу кармалып калганда. Мен президенттик мамлекет болгондорду дагы анализдеп көргөнмүн, иштеп жүрүп. Алар бир өнүгүп, бир артка кетип, ар кандай жолду издеп, мына көбөй жүрөт да, ошого чейин. Биздики келечегибиз бул парламенттик мамлекет. Биз муну Кудай кааласа, мен турсам, жанакыл мурункудай президенттикти тап келебиз дегендерге, жанакыл авторитардык үй бүлөлүк башкарууга мен жол бербейм. Парламент башкарууну буйруса, Кудай кааласа, бекемдеп мен сураган бүтчөктү. Ушул система иштеш керек бизде. Иштеш керек. Бизде парламент системадан башка өтөр система жок. Биз ушул жол менен гана өнүгөбүз. Бул дүйнөлүк практикадагы басып өткөн жол. Буну мен ойлоп тапкан жокмун. Кыргызстан бүгүн туруктуу өнүгүүгө карай өз жолун тапты. Ал демократия жолу, жарандардын эркиндигин жана мамлекеттин социалдык багытталышын айкалыштыруу менен өлкөдө адилет башкарууну орнотуу жолу. Бул биздин эркиндикти сүйгөн элибиз үчүн бирден бир туура жол экенин тарых көрсөттү. Биз мекенибиздин келечеги үчүн кырчындай өмүрү кыйылган мекендештерибиздин кыялданган адилеттүү жана укуктук, эркин жана өнүккөн мамлекетти курууга милдеттүүбүз. Өлкөнүн карапайым калкына таянганда гана бийлик натыйжалуу болот. Бийликтин күчү элдин ишениминде.